Бул ардактуу, эң таза, жакшы кесип деп ойлойм. Анткени атам Төлөбаев Жумакадыр атам эмгек сиңирген мугалим болгон, тилчи эле. Ошо атамдын да үгүттөөсү менен бул кыз кишиге мугалимдик жакшы кызмат балам деп ошо акылы менен атам анан ошо мугалимдик кесипке өткөнмүн. Мен бул мектепке Кочкордон 83-жылы келдим. Жолдошум жумушуна байланыштуу ошо жака которулуп, бияка келгенде 35 жыл иштедим. Анан окуучуларды математика уклонуна багытына даярдоодо көп эмгектендим. Мектепте начальник завуч болуп иштедим. Андан бияка келип начальник мугалим болуп иштедим. Ал кезде биз бүт баардык нерсени кол менен жазчубуз. Күнүмдүк пландарды, тарбия пландарды, годовой пландарды, жылдык пландарды, ушунун баарын колго жазып, күнүгө эртең менен сабакка планды бекиттирип анан кирчүбүз. Көрсөтмө курал, карточка дегендердин баарысын колго жасачубуз анда. Мектептин ийгиликтери эң негизгиси окуучулардын билимден келе да, окуучулардан. Жанакындай балапан кезинде алып балдарды анан темир канат кылып учуруп чыгарып атпайбызбы? Ошо мугалимдердин эмгек өткөн үчүн, тынымсыз эмгектенген үчүн медалист болуп, медаль болбогону жакшынакай окуп бүтүп атпайбы? Деги эле номер 5ти бүткөндөр такыр жерде калбайт. Каякта болсо номер 5, кайдан бүттү эле номер 5тен деген атты алып жүрүшөт дегендей. Кандай окумуш чыган акылдуу адамдар бүттү эле, бүтүп кетти эле. Ошолордун жолу менен балдарыбыз дагы жакшынакай окуп, мугалимдерибиз тынымсыз эмгектенип келе жатпайбы? Мыкты билим берген үчүн айрыкча башталгыч класс жанагы үйдүн фундаменти сыяктуу да. Үйдүн фундаменти бийик, жакшы түз курулса, там да сонун там болот да. Ошол сыяктуу башталгыч класстан баштап мугалимдер тынымсыз эмгектенген үчүн ушундай чыган балдар чыгып атат деп айта алам. Эмне дегенде менин 13 балам медаль менен бүтүптүр. Бир нече балдарым отличник болуп 11-ди бүткөн эле. Эми алардын баары ар кайсы жерде эмгектенип элге кызмат кылып атышат. Ошонун баары жалаң мектептин, мугалимдин эмгеги деп эсептейм. Асылбек Токтогулов Асылбек алып келген баласын ушу Маликке Сабирженин эле нерви чыдабаса деп алып келген. Жаса кой Малик десем, сен өзүң жаз деп партага чыгып жатып алчу да мынтип. Ушундайлар көп эле кызыктуу нерселер бизде көп болот. Деп эми бир кылымдан экинчи кылымга өтүп атат. Эми Акчултой мектеп болуп келген. Дагы эле Акчултой боло берсин. Окуткан балдары аман эсен болуп, балапан кезинде келип темир канат болуп уча берсин. Ошол балдар мугалимдин мектептин жүзүн көрсөтүп турсун. Иштеген коллективге баарысына жакшынакай ден соолук каалайм. Ден соолугун иштеринде ийгиликтер жакшынакай коштоп турсун. Анан 11-чи класстарга жазып койдум эле. Быйыл менин да классым бүтүп атат эле. Ошолорго арнаганын окуп коеюнчу. Билим алып 11 жыл ичинде лицейди абдан жакшы бүтүүдө ата-энелер, мугалимдер бардыгы келечекте көп ийгилик күтүүдө. Ак жол тилейм, айланайын баарыңа. Кызмат кылгын эл үчүн эч тартынба. Мактоо алып лицейден бүттү деп мектебиңди эч уятка калтырба. Келип тургун ийгиликке күбө бол. Мугалимиң мектебиңди унутпай. Ушул күнү турмушка сапар алып турасың. Канат сермеп уядан куш учкандай. Деп аларга да ийгилик каалайм ак жол. Ийгилик, ден соолукта болуңуз, эң сонун маек курдук деп эсептейм. Саламатта болуңуз.